Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жетишсиздиги экинчи планга түшүп, учурда балдарга берилүүчү тамак аш маанилүү маселеге айланды. Анткени иштеп жаткан бала бакчаларды тамак аш менен камсыздоо эки тараптын түрткүнчүгүндө калды. Ата-энелер мамлекет бюджеттен төлөп берсин десе, Акылбек Жапаров жок, ата-энелер мойнуна алсын дейт. Коомчулуктагы пикирди эске алуу менен министрлер кабинети өз позициясынан кайтабы же бакчадагы балдардын тамагы ата-энелерге жүктөлөбү? Кесиптешим Акылай Карабаева талдап көрдү. Жөлөк пул алгандарды жана алардын турак жайын сүрөткө тартып элге жарыялоо сунушталууда. Бул тууралуу Акылбек Жапаров Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында билдирди. Тактап айтканда, Кыргызстан кийинки жылдан баштап аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүүдө Кытай методологиясын өтөрүн айтты. Всемирный банктын методологиясын карап эле, биз жаман экенбиз, анан биз мындай экенбиз дей бербей, конкреттүү түрдө ошо рекиндеги өтүш керек болуп атат. Биз буюрса эмдиги жылы жалаң ошого өтөбүз. Азыр жана 212 миң үй бүлөнү тактап баары сүрөткө тартып, оцифровать этип бүтүрдүк. Эгерде ким кедеймин десе, аны дагы ошо сүрөткө тартып алабыз да. Өлкөдө жөлөк пул берилерде үй бүлөнүн жалпы кирешеси, мүлкү эске алынат. Талапка ылайык жөлөк пул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 16 жашка чейинки балдарына 1200 сом эсебинде дайындалат. Негизинен үй бүлөнүн жалпы үй бүлө мүчөлөрүнө бөлгөндө 1000 сомдон ашпаган шартта дайындалышы керек. Документ тапшыргандан кийин даректүүлүктү ишке ашыруу боюнча мындай иштер жүргүзүлөт. Документ тапшырган жарандардын үйлөрүнө 100% текшерүү жүргүзүлөт. Ошолордун берген маалыматтарынын тууралыгына, жашоосунун чындыгында эле муктаж жарандар алуусуна көзөмөл жүргүзүлүп, анан дайындалат. Кыргызстанда жөлөк пулга көп каражат бөлүнгөнү менен даректүү жетпей жатканы коомчулукта ачык айтылып келет. Себеби айрым учурларда жөлөк пул белгиленген критерийлердин негизинде берилип жатканынан жарандар күмөн санайт. Өзү пособияны кыйналган, жетишпеген үй бүлөгө бериш керек деп ойлойм мен. Үйүндө мен ушундай угуп атам, телевизор бар, машинасы бар, ушундайларга берилбейт экен деп айтышып атат. Мен аны точно билбейм, бирок андай эмес. Баары бир бала болгондон кийин анын өзүнүн расходу болот баланын. Ошого карап бериш керек деп ойлойм кызым. Буга улай апта ичинде бала бакча жана андагы тамак аш маселеси дагы козголду. Алсак Жалал-Абад шаарында 18 миңдей бала бакчага барбайт. Аларды толук камтуу үчүн 15ке жакын имарат курулушу керек. Учурда шаардык билим берүү бөлүмүндө бакчага кирүүгө 2300дөн ашык бала кезекте турат. Азыркы күндө бала бакчалар жетишпейт. Бул боюнча азыр биз билим берүү министрлигине жана жергиликтүү башкаруу органдарына заявкаларды бергенбиз. Бала бакчаларды куруу боюнча. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маселени чечүүнүн жолун сунуштады. Ал Жогорку Кеңеште өлкө боюнча бала бакчалардын иштөө тартибин өзгөртүп, 2 нөөмөткө өткөрүү зарылдыгына токтолду. 180 жерди даярдап койдук. Ким садик салам десе, льготный кредит берүүгө даярбыз. Ким өзлөрүнүн үйлөрүндө, чоңураак үйлөрүн ата-энелерине салып берип коюп, азыр жалгыз калып, ошол жака садик ачам десе, посудасына дагы, төшөгүнө дагы, оборудованиясына дагы льготный кредиттерди берүүгө даярбыз. Жакын арада көрөсүздөр, бүт айылдарда биз ушундай садиктерди ачууга даярданып жатабыз да. Эмдиги жылы эле 560 садик ачабыз. 1 жаштан 6 жашка чейин мен балалык программасы менен иштейм. Бул программа менен иштеген балдарга эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Мына обедке чейин таштап, обедтен кийин алып кетсин десек, биз ата-энелерге өтө эле бир ыңгайсыздык туудурабыз да. Эмнеге дегенде бүт бизге жумушта иштеген врачтардын, педагогдордун, ушул мамлекеттик кызматкерлердин балдарын кабыл алганбыз. Жөн эле болот деп эксмен кылып койсо, өзүн актайбы, актабайбы? Бул түйшүк алып келбейби? Ата-энеге же балага, садиктегилерге. Ушул жагын өздөштүрүш керек да, анан кийин ошого өтүш керек. Жөндөн жолу өтүшкө мен көзүм жетпейт. Жапаров бала бакчадагы тамак ашты ата-энелерге милдеттендирүү сунушун киргизди. Ал эми өкмөт бакча куруп, окуу куралдары менен камсыздоого гана даяр экенин кесе айтты. Андан кийин бул маселе Жогорку Кеңештин жыйынында кайрадан көтөрүлдү. Сизге чейин өкмөт башчыларынын баардыгы биздин келечегибиз болгон балдарыбыздын бала бакчадагы тамак ашын берип келген да. Сиз эми күчтүү экономист катары балдардын ошо тамак ашынан эмнеге четтөө киргизип атасыздар? Биз 100%га чейин балдарыбызды школго даярдап алып, анан школго киргизели деп атабыз да.
Биз өкмөттүн приоритети ошо жакта. Тамак берүүдө эмес, мына ошо жагында болуп атат. Колунда жок үй бүлөлөрдүн тамагын бергенге биз даярбыз. Эмне үчүн бул система киргизилип атат? Бүгүнкү күндө балдарды өнүктүрүү расходу дээрлик жок. 98% инфраструктурага, тамакка гана кетет, а балдар бала бакчага барса дагы алардын өнүгүү чөйрөсүн түзө алган жокпуз. Ар бир бала жакыр балдарга тескерисинче балким бул жерде толугу менен өнүгүүгө шарт түзүлөт дагы мамлекет аларды аяр топторду камтууга мүмкүнчүлүк берет. Өзү мамлекет болгондон кийин биринчи ушу келечегибиз балдарга көңүл бурулуш керек да. Мен аны туура эмес деп ойлойм. Эми ата-энелерге эле оодарып койгончу. Колдойм, айла жоктон колдойм. Мен тиги балдарым үчүн да. Ата-энелер айына акча төлөсө, анан дагы оокатка ham төлөйбү? Анда болбой калат го. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча мамлекеттик 1583, жекеменчик 251 бакча бар. Мамлекет тарабынан жекеменчик бала бакчаларды ачкандарга жеңилдиктер каралып, колдоого алып келишет. Деген менен мектепке чейинки билим берүү мекемелери менен камсыздоо курч бойдон калууда. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.